Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 85 жылдык мааракеси белгиленди. Ага окуу жайдан билим алган адистер, бийлик өкүлдөрү, студенттер жана башка коноктор чакырылган. Тарых 85 жыл болду. 85 жылдын ичинде 45 миңден ашык врачтар даярдалган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп аткан врачтардын 98% медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрү. Быйылкы 24 жыл көп юбилейный чаралар өткөрүлдү. 85 илимий конференциялар өткөрүлдү. Алардын ичинен чоң форумдар, эл аралык конференциялар өткөрүлүп жатат. Академия 1939 жылы эл комиссарлар кеңешинин токтому менен ачылып, алгач студенттерин кабыл алган. 1943 жылы медициналык институтту 120 студент бүтүрүп, жалпысынан ошол жылы 250 дарыгер даярдалган. Арадан 85 жыл өтсө дагы студенттерге билим берип келет. Бизде медицина образование системасы Союз убагында эң жакшы деңгээлде болчу. Бизге биринчилерден болуп ачылганда Россиядан 2 чоң вуздун мугалимдери келип түптөп кеткен, ал жерде улуу профессор келген, иштешкен. Ошолордун илимин алдык, таалимин алдык. Анан акырын өзүбүз даяр болуп, мага окшогон кадрлар пайда болуп, анан азыр биздин академиябыз өтө чоң деңгээлде, өтө өзгөчө бир статусту алды өкмөттүн чечими менен. Ошон үчүн биз азыр жакшыраак иштеп атабыз. 85 жыл аралыгында академия дээрлик 45 миң дарыгерди даярдаган. Өлкөнүн медицина тармагында иштеген адистердин 98% дал ушул мекемени бүтүргөндөр. Миңдеген биздин медиктерди даярдалган ушул жерден. Ошондой эле дүйнө жүзүнө атагы чыккан медиктерди дагы биздин ушул мед академияда даярдалган. Кыргызстан боюнча 13 миң медиктер иштеп атат. Ошолордун баардыгы ушул мед академияда бүтүргөн. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аброю өлкөдө эле эмес, чет мамлекеттерде дагы чоң. Себеби билим алган дарыгерлер Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы иштеп келишет. Мен Кыргызстандын бул академиясы тууралуу көп уккам, бирок чындап эле тарыхы кенен жана мыкты академия экенин бул жакка келгенде билдим. Бул жерде студенттерге мыкты билим беришет. Ага дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө иштеп жүргөн кыргыз адистер тастыктап турат. 1,5 миңи чет өлкөлөрдөн келгендер, ал эми жогорку окуу жайда 58 кафедра бар. Телегайталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.